ошол элдин колдоосу менен ошол 30 ноябрь күнү аялдар квотасынын ичинен эң көп добуш алып эл шайлады. Андан кийин мына өзүңүздөргө белгилүү шайлоодон кийин атайын биздин борборлук шайлоо комиссиясы тарабынан мандат алдык, ант бердик. Мен ойлойм, бул элдин мага болгон ишеними мен үчүн аманат, мен үчүн чоң жоопкерчилик. Ошол эл өкүлдөрүнүн ичинен, депутаттардын ичинен эң улуусу ушул биздин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 8-чи чакырылышынын биринчи отурумун ачуу мага туш келген экен. Ооба, моюнга алыш керек. Бул деген өтө чоң жоопкерчилик. Жоопкерчиликти аябай сездим. Мен үчүн, менин үй бүлөм, жалпы эле эл журт үчүн мен ойлойм, бул тарыхый миссия. Мен ошол тарыхый миссияны өз деңгээлинде аткардым деген ойдомун. Эми мактана турган апам бар. Бүгүн 96 жашта. Өмүрүнүн 40 жылдан ашуунун ушул биздин Кара Суу районундагы мурдагы Кыргызстан пактачылык тажрыйба станциясы, бүгүнкү күндө Жоош айлык өтүндө бригадир болуп эмгектенген. Апам биздин жаш кезибизде эле элге журтка кызмат кылгыла, эмгек бакытка бөлөйт, эмгек сулуулайт. Адамдын жарыкчылыктагы эң бир парзы элге журтка кызмат кылуу деген тарбияны биз көргөнбүз. Мен апам дагы 40 жыл бригадир болуп, СССР Жогорку Советинин 9-чу чакырылышына депутат болуп шайланган. Жана ошол 1974 жылы СССРдин убагында, Союздун убагында эң чоң социалисттик эмгектин баатыры деген наамдын ээси болгон. Мен ойлойм, биздин ушундай бир курч мүнөзүбүз, тайманбастыгыбыз, кайраттуулугум менен сабырдуулугум, кечиримдүүлүгүм бул апамын генинен калган же апамын тарбиясы деп ишенем. Ойлойм, бүгүнкү күндө дагы азыр мен айттым, апам 96 жашта, бүгүнкү дагы акылы тунук, кайраттуу. Бүгүн дагы мен апамын акылына муктажмын. Ушул жашта болсом дагы апам менен күндө сүйлөшөм, өзүнүн акылын, өзүнүн пикирин, өзүнүн кеңешин берет мага. Негизинен кесибим мугалим. Ошол мезгилде Ош мамлекеттик педагогикалык институт эле бүткөнмүн. 77 жылы өзүмдүн эмгек жолумду 78 жылы өзүм окуп бүтүп кеткен мектебимен ошол жерге жумушка катардагы мугалимдикке орношконмун. 78 жылдан 82 жылга чейин катардагы мугалим болуп эмгектендим. Ал эми 82 жылдан 85 жылга чейин ошол Токтогул атындагы орто мектебинде директордун окуу тарбиялык иштер боюнча орун басары болуп иштедим. Ошол эле мезгилдерде катардагы мугалим, директордун тарбиялык иштер боюнча орун басары болгондо, ал мезгилдеги азыркы айылдык кеңеш, анда селолук совет эле, ошол селолук советке бир 2 жолу депутат болуп шайлаган эл мени. Анан ушул 1985 жылы декабрь айында 28 жашымда ошол өзүмдүн туулуп өскөн айылымда Жоош айылдык кеңешине төрайым болуп иштедим. Депутаттар шайлаган. Ошол 85 жылдан 92 жылга чейин ошол Жоош айылдык кеңешинин төрайым болуп иштедим. Ал эми 92-94 жылдары Кара Суу райондук кеңешинин төрайымы болдум. Андан кийин 95-тен 95-96 жылдары Ош Баткен областтары бир эле, ошол Ош областында областтык маданият башкармасынын орун басары болуп эмгектендим. Андан кийин 97 жылдан 99 жылга чейин Кара Суу райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы болуп иштедим. 99 жылдан 2007 жылга чейин Ош областтык билим берүү башкармалыгынын башчысы болуп иштедим. Андан 2008-2009 жылдары Ош областтык мамлекеттик администрациясынын социалдык иштер боюнча орун басары болуп эмгектендим.
Андан 2011 жылдан 2014 жылға чейин Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысы болуп иштедим. Андан кийин аралыкта өзүбүздүн атайын Тургун апа деген дыйкан чарба бар. Ошол жерде эмгектендим, башчы болдум дыйкан чарбада. Андан кийин 2018 жылы 17 декабрда Кыргыз Республикасынын билим берүү жана элем министрлиги тарабынан жарыяланган конкурска катышып, конкурс менен экинчи жолу Кара Сор райондук билим берүү бөлүмүнүн башчылыгына конкурстан өтүп дайындалдым. Ошол 2023 жылдын 1 декабрына чейин 5 жыл ошол Кара Сор райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы болуп эмгектендим. Мен аял, эне, мугалим катары өзүмдүн талапкерлигимди койгонмун. Менин шайлоо алдындагы программамда көбүрөөк социалдык жана агрардык маселелер бар. Социалдык маселелерден өзүңүздөргө белгилүү бул билим берүү тармагы, саламаттык сактоо тармагы, маданият тармагы. Ал эми агрардык маселени сиздер жакшы билесиздер. Мен ойлойм, ошол өзүмдүн эң бир орчундуу социалдык жана ушул агрардык маселелер боюнча учурдун жана келечектин талаптарына ылайык мыйзам жазам жана аны аткарылышын контролдойм дейм. Себеби мен социалдык маселелер өмүрүмдүн көп 39 жылын билим берүү тармагына жана башкаруу системасына арнасам, көбүрөөк социалдык тармактагы бүгүнкү күндөгү көйгөйлөр, аларды аткаруунун жолдору, чечилүүнүн жолдору боюнча мыйзамдарды жазам.